Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Баарына чексиз. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары, кыргыз спортундагы жаңылыктарды тааныштырууну улантабыз. Видеону көргөн соң сөзсүз лайк басып, спортчуларыбызды колдоп, комментарий жазып, каналга катталып коелу. Кеттик анда. Грек-рим күрөш боюнча биздин улуттук курамабыз Орусиянын аймагындагы Кабардин-Балкар республикасында машыгуу жыйынын өтүүдө. Курама команданын тизмесинде 60-та Жоламан Шаршенбеков менен Нурмухаммед Абдуллаев, 63-тө Тынар Шаршенбеков болсо, 67 килограмм салмагында Амантур Исмаилов менен жаш жылдызыбыз Раззак Бейшекеев барды. Ошондой эле 77-де 2 спортчу Акжол Махмудов менен Рыскелди Максатбек уулу болсо, 87-де Атабек Азизбеков менен Азат Салидинов бар. Ал эми 97 килограмм салмагында 3 спортчу Үзүр Жусупбеков, Бексултан Махмудов жана Нурманбет Раймалы уулу болсо, 130-да Роман Ким барды. Балбандарыбыз бүткүл Орусиянын мыкты спортчулары менен бирге машыгып, чоң тажрыйба топтоп жаткан маалы. Көздү кубантканы ошончо кенен спортчунун ичинен тоого чуркап чыгуу боюнча жарышта Жоламан Шаршенбековдун биринчи келгени болду. Балбаныбыздын бардыгынан аша чуркап чыгып келе жатканын машыктыруучу Улукбек Карачолоков тартып, колдоп турганын көрө алдык. Балбандарыбызга бир гана ийгилик каалайбыз. Бул жыл Олимпиадага лицензия берүүчү жоопкерчиликтүү жыл. Андыктан талыкпаган эмгек керек болуп турган убагы. Эркин күрөш боюнча Кыргызстан улуттук курамасы 13 июлдан 16 июлга чейин өтө турган Мажаристандагы, башкача айтканда Венгриядагы рейтингдик эл аралык мелдешке катышат. Спортчуларыбыздын тизмесин тааныштырып өтөлү. 57-де Алмаз Мамбеков менен Бекзат Алмаз уулу, 61-де Тайырбек Жумашбек уулу менен Улукбек Жолдошбеков болсо, 65-те Алибек Осмонов менен Икрамжан Хаджимурадов, 70-те Орозобек Токтомамбетов менен Эрназар Акматалиев, ал эми 92 килограмм салмагында Каныбек Абдулхаиров күрөшөт. Бул балбандарыбыздын Будапешттеги жүрүшүндө ийгилик каалайлы. Жакында эле Brave CF уюмунун 66 килограмм салмагына чейинки чемпиондук курун жеңип алган Немат Абдрашитов машыгуусун улантууда. Чемпион болгондон кийин кандай гана мушкерге каршы болбосун чыгып курду коргоочу убак келет. Немат ошол сыноолорго даяр турушу абзел. Кыргызстандын жеңил элек жаш мушкери Данияр Тойчубек уулу 11 август күнү Москвада өтө турган ACA 161 мелдешинде мушташат. Анын каршылашы 26 жаштагы армениялык мушкер Мхитар Барсегян экени маалым болду. Барсегян жалпы 8 беттеш өткөрүп, 6 жолу жеңишке жетип, 2 жолу утулуп калган. 2 жолку утулушу тең ACA Young Eagles'тын алкагында болгон. Бирок ага карабай ал негизги уюмда мушташууга мүмкүнчүлүк алып, ушул жылдын апрель айынын аягында жеңишке жеткен эле. Ал эми биздин мушкер Данияр Тойчубек уулу карьерасын 2021 жылдын башында баштап, азыркы убакка чейин 6 жолу мушташып, бардыгында жеңүү чаталды. ACA Young Eagles'те 2 беттешин жеңген соң негизги уюмда мушташып, кеченин мыкты мушташын көрсөткөнү үчүн бонус да алган. Бул беттешине ийгилик каалап өтөлү. Даниярдын күрөшү да бутта туруп мушташуудагы кол соккулары да мыкты экенин билебиз. Эркин күрөш боюнча 65 килограмм салмагында Олимпиада оюндарынын коло медаль ээси, Азия оюндарынын жеңүүчүсү индиялык балбан Баджранг Пуния Кыргызстанга машыгууга келди. Бекзат Алмаз уулу анын сүйүктүү көнүгүүсүн чогуу аткарып жатканын жүктөдү. Арасында Улукбек Жолдошбеков да машыгууда. Эске салсак, дал ушул балбанга Токио Олимпиадасында биздин Эрназар Акматалиев упайлардын сапаты боюнча биринчи беттешинде эле жеңилип калган.
Дүйнөлүк деңгээлдеги мындай күчтүү балбанга каршы анда Эрназар Акматалиев өтө жакшы туруштукту берген эле. Мына ушундай достор, Атлет KG каналына катталып коюңуздар. Видеонун алдына спортчуларыбызды колдоп, жакшы сөздөрдөн жазып өтөлү.